Таазим сага мугалим. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич бийликке келгени, республикабызда кандай гана күтүлбөгөн ачылыштар, ийгиликтер болуп жаткандыгы баарыңыздарга эле маалым болсо керек. Президентибиз Садыр Нуркожоевич президенттик кызматын аркалагандан бери 4 жыл ичинде өзгөчө социалдык объектилердин курулушу токтоосуз көбөйүп жатышынын бирден бир себеби тынымсыз эмгек жана аракетинин аркасынан болуп жатат. Бул да болсо республикалык бюджетибиздин көбөйгөнүнөн кабар берет. Башкасын айтпаганда да эл агартуу тармагындагы мугалим агай эжейлердин айлыктарынын өсүшү, ошону менен бирге социалдык объектилердин ичинен бала бакча, мектептердин курулушу дагы тезден бүтүп, өз учурунда ишке берилүүдө. Муну менен биз болгону мектеп жана бала бакчадагы өсүштөр жөнүндө кеп кылуудабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Энесай муниципалдык аймактык башкаруу конушунда жайгашкан Энесай номер 21 жалпы билим берүү орто мектеби туурасында учкай кеп калмакчыбыз. Аталган мектептин директору Жеңиш уулу Азим мырзанын ушул мектепке келгени дагы көп ийгиликтүү иштер аткарылууда. Албетте, буга чейинки мектеп жетекчилери дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып келгенин эске алуубуз керек. Мен Жеңиш уулу Азим, Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу номер 21 жалпы орто билим берүү мектебинин директорумун. Бүгүнкү күндө 24-25 окуу жылында биздин 21 мектеп көптөгөн ийгиликтер менен, жетишкендиктер менен сыймыктанып, окуу жылын аяктоонун үстүндө турабыз. Өзү бүгүнкү күндө биздин мектепте 82 мугалим эмгектенет. Алардын 12си билим берүү мыктысы болуп эмгектенет. Жана ошондой эле билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен шаардык билим берүү департаменттин, Свердлов райондук билим берүү башкармалыктын ардак грамоталарынын ээлери болгон педагогдор эмгектенишет. Бизде акыркы 3 жылда ийгиликтерди санап кетсек, жыл мугалими жүрөгүмдү балдарга арнайм конкурсу, республикалык конкурстун жеңүүчүлөрү бүгүнкү күндө эмгектенишет. Айталык, мурдагы жылында башталгыч класстардын мугалими Рахманкулова Шахсанам эже райондо 2-нчи орун, шаарда 1-нчи орун, республикага катышып 200 000 сомдук сертификаттын ээси болгон. Былтыркы окуу жылында технология мугалими Кененбаева Алина Жекебиз райондо 1-нчи орунду, шаарда 1-нчи орунду багындырып 100 000 сомдук сертификаттын ээси болгон. Андан тышкары быйылкы окуу жылында ошол жыл мугалими 2023 конкурсунда биздин мектептен 3 мугалим атсалышып, кыргыз тили жана адабияты мугалими Тумакова Анара, англис тили мугалими Бекбосун Бегма эже жана башталгыч класстын мугалими Кылычбек кызы Нурзат эжелер райондук деңгээлге атсалышып, үчөөдөн 2-нчи орунду багындырышты. Андан тышкары бизде көптөгөн кароосуна конкурстардын жеңүүчүлөрү болуп келген окуучуларыбыз жок эмес. Айталык спорт жагында айта турган болсок, таэквондо жана эркин күрөш боюнча биздин окуучуларыбыз эл аралык деңгээлге чейин барып, алтын медалдын, күмүш медалдын ээлери болуп келип жатышат. Ошондой эле былтыркы жылы Чыңгыз Айтматовдун юбилейине карата конкурска катышып, эсселердин конкурсунда биздин бир окуучубуз шаардык деңгээлде 1-нчи орунду алган. Ошондой эле илим техника жумалыгы аркабызда өткөрүлгөн кароо сынактарда эркин зен олимпиадаларында биздин окуучуларыбыз алтын, күмүш, коло медалдардын ээлери болуп келе жатканын айтсак болот. Ошондой эле акыркы 8-12 жылдын аралыгында Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы долбоорлордун алкагында иштеген мектептердин катарында болуп, эл аралык USAID Коому фондусу былтыркы окуу жылында Кыргызстан боюнча ошол 3 жылдык окуу программасын айталы бирге окуйбуз, келге окуйбуз жана окуу керемет долбоорун жыйынтыктап жатып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине тигили жалпы Кыргызстандын мектептеринде башталгыч класстар үчүн кошумча адабияттар деген кошумча адабияттардын фондусун иштеп чыгышып, 1 миллион 800 000 китепти тапшыруу аземи ушул биздин 21 мектептин базасында өткөрүлгөн. Андан тышкары ошол USAID Кыргызстандагы долбоорлорду жыйынтыктап жатып, жалпы шаардагы 118 мектептин арасынан ушул биздин 21 мектепти тандап алып,
Кыргызстан үчүн билим берүү тармагындагы белек катары биздин мектебибиздин түштүк тарабындагы зданиясынын сыртына мурал тартып кеткен. Муралдын максаты ошол башталгыч класстардагы балдардын окуу адабияттарына болгон кызыгуусун арттыруу максатын көздөгөн чоң бир иш-чара экендигин дагы айтсак болот. Мугалимдерибиздин кийинки мезгилде ишке болгон кызыгуусу артылып, бүгүнкү күндө да жаш адистер мектептерде мугалимдик кесипти даңазалап барктай баштаганы байкалууда. Президентибиздин бул мугалимдерге болгон сый урматы өзгөчө болгондуктан мындай иштер буга чейинки бийлик башчыларынын колунан келген эмес деп ачык эле билебиз. Айрыкча мугалимдерди шайлоого жана башка саясий иштерге колдонушуп, эмгектери деле бааланбай калган учурлар болуп келди. Ооба, эми мугалимдердин эмгеги татыктуу баалана турган мезгил келди. Мугалим мөмүлү дарак, мугалим дарт табасы деп таамай эле айтылат эмеспи?